Кыргыз режиссерлорунан кимдерди тааныйсың? Эрнис Абдыжапаров, Артыкбай Сүйүндүк. Эрнис Абдыжапаровду, Бакыт Мукул, Абдыкадыров, Актан Арым деген киши бар го, режиссер. Ушулардын эмгектери, чыгармалары жагат. Актан Арым Кубатты, Нурлан Абдыкалыковду, Күмөндөр иниси Бакыт Мукулду. Азыркы чыгып жаткан кыргыз сериалдарынан көңүлүңүзгө жакканы кайсыл болду? Кудалар 2, бир түн бир күн. Шерине анан кошуна тандабайт экөө. Мындай позитив жагынан ушу. Алтын бареле нормаль чыгып аткан, анан каяктагы токтоп калды, нөп кетти. Кошунаны тандабайт, анан жана өзбеконкун көрө элекмин, жаңы сериал чыгып атат деп атат, аны точно көрө элекмин. Ана мурунку баягы тартышты го, Чиркин өмүр эме деген сериалдар жагат, мисалы, айылдык жашоо турмуштарды көргөзүп атпайбы, жакыныраак бизге. Тарыхый кинолорду көбүрөөк көрөм, анан турмуштук кинолор мындай жашоо турмуш, анан комедияга көп анча деле көрүп отурбайм, чынында айтсам. Турмуштук кинолор бар го, болуп өткөн жашоодан, анан жанагы преступниктер жөнүндө андай мындайларды да көп карабайм. Жашоо турмуштан алынган кинолор жагат. Ушу кошунаны тандабайт, ушулардын 4-сезондору чыкса деп ойлойм. Эми билбейм, эми убакыт көрсөтөт да. Эмне кандай кино тартышат. Как обычно эле нормально кыргыздар коюп атышат да. Комедия жакшы да. Режиссерлор тарыхый кинолордон тартса жакшыраак деп эсептейм да. Тарыхый эми тарыхта калчудан Курманжан Датка сыяктуу эми чыгынып тартса каражат көп кетет дейт, бирок эми тарыхый нерселер жашоодо калып көпкө калат го деп ойлойм да, ана кыска метраждуу кинолорго караганда.